Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 17 январга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кыргызстандык спортчулар Кореяда өспүрүмдөрдүн олимпиадасына катышат. Кыргызстандын биатлон жана тоо лыжасы боюнча улуттук курама командасы Түштүк Кореянын 4-чү өспүрүмдөрдүн кышкы олимпиадасына катышат. Бул туурасында Дене тарбия жана спорт департаменти билдирди. Конвон 2024 оюндары 19 январдан 2 февралга чейин өтөт. Өлкөнүн намысын коргой турган спортчулардын тизмеси: Тимур Шакиров тоо лыжасы боюнча, Альбина Иванова тоо лыжасы, Артур Сапарбеков биатлон, Игорь Борисов машыктыруучу, Александр Левданский машыктыруучу. Белгилеге кетсек, аталган мелдешке 70 өлкөдөн 1800 спортчу катышат. Алар спорттун 7 түрүнөн 15 дисциплинадан жарышышат. Тагыраагы биатлон, бобслей, тоо лыжасы, керлинг, коньки жарышы, лыжа жарышы, трамплинден секирүү, чана спорту, скелетон, муз үстүндө бийлөө, фристайл, шорт-трек, хоккей боюнча катышат. Ассалому алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер. Эгерде документиңиздин мөөнөтү бүтүп, Казакстанга кирди чыкты кылууну кааласаңыз, көп жылдык стажы жогору болгон дасыккан айдоочу Шакен мырзаны сунуштайбыз. Албетте арзан баада, комфорт унаада сиздерди дарегиңиздерге жеткирет. Проспект Мира 39 Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номер +7 926 112 91 91. Былтыр уюшкан кылмыштуу топтордун 166 мүчөсүн кармады. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы милиция кызматкерлери Кыргызстанда 2023-жылы уюшкан кылмыштуу топтордун 166 мүчөсүн кармап, кылмыш ишин козгогонун билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, анын 67-си Кремтөбөл Камчыкөлбаевдин, 3-өө Алмаз Бокушевдин, калган 96-сы башка уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчыкөлбаев былтыр 4-октябрда Бишкекте УКМКнын Атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Атайын кызмат Көлбаев менен байланышта болгон 40тан ашуун адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы $1 миллиард активдер камакка алынганын билдирген. Ички иштер министрлигинин буга чейинки маалыматтарында айтылгандай, Кыргызстанда Камчыкөлбаев, Азиба Тукаев, Алмаз Бокушев түптөгөн уюшкан кылмыштуу 3076 объектиден турган түрдүү топтор катталган. ИИМге сурак берүүгө алып келинген 11 журналист 48 саатка камалды. Массалык башаламандыкка чакырык жасоо иши боюнча 11 журналист кармалып 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Кечээ таңда ИИМдин кызматкерлери алардын үйүн тинтип сурак алып кеткен. Тергөө кызматы айт десе жана Темиров лайв баракчаларына 2023-жылдын 30 декабрында соттук лингвистикалык экспертиза дайындаган. Анын корутундусу 12 январда чыгып, массалык башаламандык уюштурууга чакырык жасоонун белгилери аныкталган деп айтылат маалыматта. ИИМ журналисттердин үйүн тинтүү учурунда документтер, уюлдук телефондор, фотоаппарат, ноутбуктар, компьютерлер, планшеттер, техникалык жабдуулар жана банктык карталар табылганын белгиледи. Жалпысынан 162 буюм алынган. Кармалган журналисттерге Кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси массалык башаламандыктар 3-бөлүмү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар боюнча айып тагылууда. Бишкекте тик учак кулап кулаган. Тик учакта экипаждын командири каза болду. Коргоо министрлиги тик учактын кырсыктаганын тастыктады. Алдын ала маалымат боюнча бир адам каза тапкан. Эске салсак, аба техникасы саат 10:55-те Фрунзе 1 аймагына кулаган. 17 январда окуу машыгуунун жүрүшүндө абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн тик учагы аргасыз конууга дуушар болгон. Жабыркагандар бар. Коргоо министрлигинин жана абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн кызмат адамдары тарабынан окуянын чоо жайын тактоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Тергөөнүн жыйынтыгынан кийин кошумча маалымат берилет. Алдын ала маалымат боюнча бир адам каза тапкан деп айтылат маалыматта. Кумтөр компаниясы тарабынан берилген 100 тонна көмүр Ак Суу районунда 12 айыл аймакка таратылды. Бул айыл аймактарда жашаган биринчи топтогу ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бөлүштүрүлүп берилет. Кумтөр ишканасына чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анткени ошолордун жардамы болбосо биз мына биздин инвалидтерге бере алмак эмеспиз. Ар 5 район 2 шаар
100 тоннадан беришкен. Биринчи группада майыптарга таратып, азыр списоктарга беребиз. Мына Ак Суу району 12 айыл өкмөт келип алып кетишет. Балыкчы шаары, Каракол шаары мүшөктөп салып беришкен. Айтор ким кайсы райондо, шаарда учетто турган биринчи группада майыптар баары алышат да. Аталган райондун эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 2300 адам каттоодо турат. Каттоодо турган майыптыгы бар. Социалдык көмөккө муктаж 144 жаранга көмүр таратылды. Чоң ыраазычылык билдиргим келет Бар Тапасов Алмаз Арстанбековичке, ушундай бизге карапайым элге жардам бергендерине, анан дагы bundan башка жаңы жылга балдарга белектерди берди. 4308 подарка беришкен. Анан соцпакет 1700 соцпакет беришкен. Мындан тышкары дагы биздин жугуштуу ооруларды алдын алуу боюнча лаборанттарды, паразитологдорду окутууга жиберип, ошо 1,5 миллионго акча жакын беришкен да. Ушунчалык жакшы жардам бергендерине чоң ыраазычылык билдирем Күндөр ишканасына. Бүгүнкү күндө бала кезинен майып биринчи группада 144 адамга Кумтөр тарабынан ушу атайын көмүрлөр таратып атабыз. 12 айыл өкмөткө азыр берилип атат. Өзүңүздөр көрүп аткандай ушу ар бирөөнү таратып берип атабыз. Майыптыгы бар адамдарга буга чейин да көп жардамдар берилип келатат. Жеке демирчилер тарабынан да жардамдар берилип атат. Айыл өкмөт тарабынан да жардамдар берилип келатат. Жалпысынан мындай көзөмөлсүз калган майыптар жок десек болот. Отрадная айыл аймагында биринчи топтогу ден соолугунан чектелген 11 жаран бар. Кумтөр компаниясы тарабынан 2-3 жылдан бери Аярлоот катмардагы үй бүлөлөргө ар кандай жардамдар көрсөтүлүүдө. Кумтөр Голд компаниясынан ушундай көмүр жардамга алып жатабыз. Кумтөр Голд компаниясы ар дайым бизге жардам келип жатат. Мына 2-3 жылдан бери жардам берип атышат. Ошол ден соолугу чектелген адамдардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө 1 тонна көмүрдүн баасы 5000 сомдон жогору болгондуктан Кумтөр компаниясынан көрүлгөн мындай камкордук ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жакшы жардам болду дешет социалдык тармактын өкүлдөрү. Кандай болуп калдыңыз? Ден соолук жакшы болуп калды. Келип бияка дарылансаңар болот экен. Мен да Юруфага баргам, дарын түрүн ичкем. Аягында ситрамон ичип калгам. Калыңдап төшөк жамынып, бутка байпак кийип, башыма баш кийим кийип эле ушинтип калдым менен. Азыр бир кат журкан менен кызып атам. Кудайга шүгүр. Дары алсаңар андан көп кетет экен. Андан көрө ушундан лечение алгыла мына. Денеңер да жумшарат экен. Кан тамырыңар иштеши жакшы болуп калат экен. Денеңер жыргайт экен кыскасы. Мына беттеримдагы кан жүгүрүп, башым оорубай калды. Ситрамон ичип эле жүрчү элем. Мен Кудайга шүгүр ситрамон көрө элекмин. Дары көрө элекмин. Шүгүр келип дарыланып кеткиле. Жакшы экен, аябай жакшы. Жардам берет экен. Суук тийген, гаймарит, жамбаш оору, тизек оорулар бүт эле келип атат, мен өз көзүм менен көрүп атам. Мына мындай тер деген анда-санда чыкчу эле. Азыр былчылдап тердеп атам. Келип дарыланып кеткиле. Рахмат, Алла шифасын берсин. Эгерде да сиздерде да ушундай көйгөйлөр болуп жатса, башыңыздар ооруп, таманыңыздар муздап, суук тийген, муун оору, башыңыздар ооруса, ушундай кылып простатиттен, гаймориттен арылтабыз. От процедурасы жасалат. Толук маалыматты экрандагы номерлер, биздин адрес Ош шаары, Масалиев 73, Арентур Горбанядагы Оптима банктын жанында. Азия кубогу Кыргызстан алгачкы беттешинде Таиландга утулуп калды. Кыргызстан футбол боюнча Азия кубогундагы алгачкы беттешинде жеңил узасын тартты ойун 2-0 эсебинде Таиланд командасынын пайдасына жыйынтыкталды. Атаандаштар 2 таймда бирден топ киргизүүгө жетишти. Беттеш Катардын Абдулла бин Халиф атындагы стадиондо өттү. Кыргызстан мында жеңилгенине карабай плей-оффко чыгуу мүмкүнчүлүгүн жоготпойт. Алдыда тайпалык этаптан 2 оюну бар. Сауд Арабия менен Оманга каршы беттешет. 1-8 финалына ар бир тайпадан 2 мыкты команда чыгат. Ошондой эле 6 тайпанын ичинен 3-орунду алган 4 мыкты команда дагы жолдомо ала алат. Акшумкарлар 2010-жылы Азия кубогуна алгачкы рет катышканда биринчи, экинчи оюндарында жеңилип, үчүнчүсүн жеңген, муну менен 3-орунду ээлеп, улуттук команда плей-оффто ойногон.
Дастан Жумабеков Жогорку Кеңештин депутаты ар бир министрге өз-өзүнчө добуш берүүнү сунуштап жатабыз. Дастан Атисбекович бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлору каралды. Долбоордун демилгечилеринин бири катары айтсаңыз, анын маңызы эмнеде? Биздин баш мыйзамдын 3 жеринде белгиленген. Президент министрлер кабинетин аныктайт, анан Жогорку Кеңеш бекитип берет. Жогорку Кеңештин ыйгарым укугуна да министрлер кабинетинин түзүмүн бекитет деп турат. Бирок ал кандай жол менен бекитилет деген процедура каралган эмес. Буга чейин министрлер кабинетин бекитип жатканда биз жалпысынан эле токтомго алып койчубуз. Жалпы эле бир добуш берип шайлап берчү элек. Эми биз 2 мыйзамга өзгөртүү киргизип ар бир талапкерге өз-өзүнчө добуш берүүнү сунуштадык. Ошондо министрлер кабинетинин ар бир мүчөсүнүн рейтинги да билинет. Жакшысын жакшы, жаманын жаман дегенге шарт түзүлөт. Себеби бардыгы тең болбойт экен. Арасында алардын шаары менен өтүп кеткендер да боло калып жатпайбы? Анан депутаттар алардын дарегине сын айткан учурлар болууда. Андайлардын ушул жерден эле тагдырын чечип коюшубуз керек. Парламент министрлер кабинетинин кайсы бир мүчөсү парламенттен колдоо таппаса ал шайланбай калат. Ошондо мыйзам бүгүн биринчи окуудан өттү да. Ооба, кесиптештерибиз колдоо беришти, рахмат. Эми экинчи, үчүнчү окуу алдыда турат деп маек куруп берген Арба KG сайтына Дастан Жумабеков. Арстан Алайдын абактагы өлүмү дыккат иликтенип, жоопкерчилик маселеси каралабы? Бул тууралуу Арба KG сайты жазып чыкты, сиздерге сунуштайбыз. Анарбек Усупбаев, коомдук ишмер: эми мен Арстан Алайдын өлүмү дыккат изилденерине көзүм жетпейт. Арстанбектин бир туугандары, балдары момун мусулмандар экен. Бул жолдо түз жүргөн адамдар экен. Ошолордун ортосунда бир аз пикир келишпестик болгонбу? Аларды башкара албай калганбы? Ал эми видео тасма боюнча ашканада асылып калган жерин көргөзүшкөн жок. Бул жагы күмөн жараткандай. Жаткан жери менен коридордо гана басып жүргөндөрүн көрдүк. Эми тыкыр изилденсе экен, чындык чыкса болот эле. Арстан Алай өзү адамга жамандыгы жок, таза жүргөн киши болчу, деди ал. Гүлзат Алиева, Манас таануучу: Арстан Алай аттуу жарандын Турсунбай Бакир уулу сыяктуу радикал динчилердин арызынын негизинде жана тилекке каршы өнөкөттүү адатка айлангандай хиджабчан эксперттердин суу кечпеген тыянагы менен камакка алынып, мамлекеттик мекемеде табышмактуу апат болушу коомчулукту катуу чочутту. Биринчиден, кыргыз элинин биримдигине кылмыштуу жик салып, сырткы геосаясий күчтөр тарабынан каржыланган радикалдуу динчилердин этноцид жана лингвоцид аталган кооптуу идеологиясын ишке ашырууга көмөк берген 330 берене, мурдагы 313 берене ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу тарабынан демилгеленип, парламентте лоббиленип, жазык кодексине киргизилген. Экинчиден, заманбап Кыргызстанда көп өлкөлөрдө кооптуу катары тыюу салынган радикалдуу агымдарды таратуунун өзөктүү чордону болуп түрмө жаамат эсептелет. Эрже катары түрмө жааматы ал жакка түшкөн жарандарды зордук, зомбулук жолу менен намазга чыгып, радикалдуу маанайдагы диндарга айлантат. Үчүнчүдөн, басымдуу түрдө Кыргызстандын түндүгүнөн чыккан улуттук интеллигенциянын 30га чамалаш алдыңкы өкүлдөрү Оптом Турсунбай Бакир уулунун айдагы менен дал ушул 330 берене менен соттук куугунтукка алынып жатышы, алган эмес туш тарабынан чыккан өткүз кайтарылган мамлекеттик мекемеде өлтүрүлүп жатышы коомдук коопсуздук өңүтүндө жакшы көрүнүш эмес. Төртүнчүдөн, Арстан Алайдын кызынын көрсөтмөсү боюнча анын атасынын денесинде табышмактуу тактар болгон. Ал тактардын сыпатталышы дүйнөлүк практикада радикал динчилер ритуалдык максатта колдонуп жүргөн киши өлтүрүүгө окшоп кетти. Жогоруда айтылгандардын негизинде сырткы геосаясий күчтөр тарабынан каржыланган радикал динчилердин буйртмасы менен Арстан Алай гана эмес, 330 берене, мурунку 313 берене менен айыпталган жарандардын конституциялык укуктарын орой бузган. Хиджабчан жана дүжүр эксперттер, дүжүр тергөөчүлөр, тергөө судьялары менен адатта айыптуу өкүмдөрүн чыгарган Шарабидин Токтосунов сыяктуу судьялар, Тамара Тилекеева жана Гүлнара Эркинбаева сыяктуу прокурорлор жана башка кызматкерлер мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылууга тийиш деп маек куруп берген Манас таануучу Гүлзат Алиева. Кайсын Абакиров, Арстан Алайдын жактоочусу: албетте, аябай дыккат иликтенет. Өзүңөр билгендей, Юстиция министрлиги алдында комиссия түзүлдү. Мен ал комиссияга мүчөмүн. Кече 31 колонияга барып, окуя болгон жердин баарын карап, документациялардын баардыгын текшерип келдик. Ошондой эле башкы прокуратура тарабынан кызмат абалындагы кишилердин жоопкерчилигин кароо текшерүү иштери башталды. Азыр башкы прокуратурада номер 31 колонияга барып, камерадагы бүт жазылып алынган тасмаларды алып, мыйзам чегинде иштеп жатышат. Күтө туралы. Оксана Арстанбекова, мархумдун кызы: мен буга чейин атамдын өлүмү боюнча коомчулукка болгондой айттым. Азыр аларды кайталоонун кажети жок. Аза күтүп, Куран окутуп жүргөн учурубуз. Комментарий бергенге да шай жок. Тим более баарын эле түшүнүктүү белгилүү болду да. Албетте иликтениши керек. Бул боюнча атамдын жактоочусу кайсын агабыз иш алып барууда, кыңыр иш 40 жылда билинет деген кеп бар эмеспи деп маек куруп берген Арстан Алайдын кызы.
УКМК жубайын сабоого жана алдамчылыкка шектелген кишини кармады. УКМК үй бүлөлүк зомбулук көрсөтүүгө жана алдамчылыкка айыпталган кишини кармады. Бул тууралуу ведомствонун маалымат кызматы билдирди. МТ аттуу жаран УКМК карыз менен кайрылган, ал жолдошу тарабынан сабалгандан кийин ооруканага түшкөнүн билдирген. РУН үй бүлөлүк чыр чатактардан улам жубайынын ден соолугуна залал келтирип, моралдык психологиялык басым жасап келген. Ал ошондой эле аялынын туугандарынын ишенимине кирип, $30,000 алган, бирок кийин кайтарып берген эмес. Бул боюнча кылмыш иши козголду деп айтылат маалыматта. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Аялды сабоо фактысы боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалган. Ысык көлдө күндүн энергия алуучу станция куруу мартта башталары айтылды. Ысык көл облусунун Торайгыр айылына 300 мегаваттан кем эмес күндүн энергия алуучу станцияны куруу иши ушул жылдын март айында башталат. Бул тууралуу 16 январда парламенттин тармактык комитетинин жыйынында энергетика министри Талайбек Ибраев билдирди. Азыркы күнгө чейин долбоорлоого 47 миллион сомдун тегерегинде акча салды. Инженердик геодезиялык изилдөө бүткөрүлдү. Толугу менен архитектура шаар куруу корутундусу алынды. Убактылуу курулуш шаарчасынын орнотуу үстүнө иштеп жатат. Азыркы тапта Бишкек Solar компаниясы 3 финансылык институттардын долбоорун каржылоого катышууга кызыктар. Бул Орусия өнүктүрүү фонду, Евразия өнүктүрүү фонду, Газпромбанк жана Unigreen Energy деген компания ортосунда келишим түзүп, Торайгырда 300 мегаваттык $300 миллион салганга даяр болуп турат. 407 гектар жер алынган, деди министр. Кыргызстан Орусия ишканаларынын 11 октябрда Жалал Абад облусунда өткөн аймактар аралык конференциясында энергетика министрлиги 300 мегаваттан кем эмес күндүн энергия алуучу станцияларды куруу жана колдонуу боюнча Unigreen Energy жана Бишкек Solar ишканалары менен келишим түзгөн. Долбоорго салынуучу инвестициянын суммасы $250-300 миллион айланасында болоору айтылган. Кыргызстанда электр энергиясы негизинен суудан алынат. Сууга альтернативдүү түрдө шамалдан жана күндүн энергия алуучу станцияларды куруп ишке киргизүү буга чейин сунушталып келген. Кыргызстанда 2021-жылы 15,1 миллиард киловатт саат электр тогу чыгарылса, кайра 16,3 миллиард киловатт саат керектелди. 2022-жыл болгону 13,85 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлүп, ошол эле маалда керектөө 15,9 миллиард киловатт саат көлөмү түзүлдү. Электр энергиясынын тартыштыгынан улам суудан башка булактардан энергия алуу демилгеси буга чейин көтөрүлүп келген. Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Аба ырайына байланыштуу 16 январда саат 16:15 тартып Бишкек Ош жолундагы Сосновка өткөрмө бекетинде жүк ташуучу унаалар үчүн убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлиги билдирди. Аталган мекеме мурда Мырзаке Каракулжа Алай Кууна жолуна кайрадан кар көчкү түшүп, жол убактылуу жабылганын кабарлаган. Көчкүнүн көлөмү такталууда. Учурда жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери жолду тазалоодо. 16 январга караган түнү саат 03:00 чамасында аталган унаа жолуна түшкөн кар көчкү тазаланып, жол эртең менен ачылган болчу. Бишкек Ош жолу Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган негизги магистраль. Жолдо Төө ашуу, Алабел, Көкбел сыяктуу бийик Абарай катал ашуулар бар. Бишкек Ош жолунун Талас-Тараз багытына бурулган тарабындагы өтмөк ашуусу да кышында көп кар жаткан бийик ашуулардын бири.